Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 97 жыл, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын негизделгенине болсо 30 жыл. Баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргыздын атактуу инсандарынын демилгеси, алардын кийлигишүүсү менен 1924 жылы 14 октябрда РСФСРдын курамында Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошол убактан баштап 1924 жылдын 1 ноябры Кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү деп белгиленип келет. 1927 жылдын мартында Кыргыз АССР советтеринин биринчи уюштуруу съезди Кыргыз АССРнин түзүү жөнүндө декларация кабыл алынган. Борбордук аткаруу комитетин жана алгачкы өкмөттү эл комиссарлар советин уюштурган. Советтин төрагасы болуп Юсуп Абдрахманов шайланган. Ага жер, финансы, эл агартуу, саламаттык сактоо, ички иштер жана башка комиссариаттар караган. Ички иштер эл комиссарлыгына алгачкылардан болуп Искандер Жоломанов бекитилген. 1930 жылдары милиция кызматкерлери күжүрмөн постто гана эмес, большевиктик жетекчиликтин ортосундагы бийлик талашуу мезгилинде да репрессияга дуушар болушкан. 1938 жылдын башында Нарын, Атбашы, Жети Өгүз, Базаркоргон, Чаткал, Кочкор жана башка бир катар райондук бөлүмдөрдөн 100дөн ашуун милиция кызматкерлери камакка алынып, аларга ойдон чыгарылган контрреволюциячыл Социал-Туран партиясына мүчө деген жала жабылган. Сурак жана сот процесстери алдын ала түзүлгөн схема боюнча жүргүзүлүп, жасалбаган кылмыштарын мойнуна алдырышкан. 1938 жылдары Балыкчы, Нарын, Токмок, Каракөл шаардык милиция бөлүмдөрүнүн жетекчилери жазыксыз атылып кеткен. Ошол жылдары 40 миңден ашуун жердешибиз репрессиянын курмандыктары болгон. Элибиздин, анын ичинде милиция кызматкерлеринин башына да атамекендик согуштун каардуу сыноосу туш келген. Кан майданга өздүк курамдын 3төн 1 аттанган. Көп учурларда алардын ордун аялдар ээлеп калышкан. Согуш мезгилинде Кыргыз милициясынын кызматкерлери биринчи кезекте бандитчиликке каршы күрөшүү жүргүзүшкөн. Мындай иштери үчүн алар ошол кездеги жогорку башкы командачынын алкышына татыктуу болушкан. Согушта жана тылдагы өзгөчө эрдиктери үчүн 1945 жылы август айында милициянын 1400 кызматкери орден, медалдар менен сыйланган. Ички иштер эл комиссарияты тармагында эң биринчилерден болуп кылмышкерлерди издөө бөлүмдөрү жана эксперттик криминалистика кызматы уюштурулган. Көчмө криминалистикалык лабораторияларды түзүү, баңгизат колдонгондорду аныктоо үчүн экспресс анализ жасоо, катылган баңги заттарын табууга итти колдонуу иш-чаралар Кыргыз милициясына таандык. 1936 жылы Кыргыз СССРнин ички иштер эл комиссарияты тармагында майы кызматы түзүлгөн. 1938 жылы ички иштер эл комиссариятынын өз алдынча социалдык менчиктүү уурдоого жана алып сатарлыкка каршы күрөшүү бөлүмү, башкача айтканда ОБХСС түзүлгөн. Милициянын органдарындагы алгачкы өз алдынча кызматтардын бири тергөө, транспорт боюнча милиция жана ведомстволук эмес күзөт бөлүмдөрү болгон. Кыргызстанда 1963-64 жылдары биринчи жолу кайгуул күзөт, майы бөлүмдөрүнүн, участкалык тескөөчүлөрдүн нөөмөт бөлүктөрү аркылуу бирдиктүү башкаруу киргизилген. Натыйжада күч түзүмдөрүнүн тийиштүү жерге өз убагында жетүүсүнө, көчө кызматына жетекчиликти жакшыртууга мыкты шарт түзүлгөн. Бул тажрыйба колдоого алынып, союздук республикалардын көбүндө жайылтылган. 1925 жылы Кыргыз автономия облусунун ички иштер эл комиссарияты тармагында биринчи жолу окуу пункту ачылып, көп өтпөй ал 11 айлык мектепке айланган. 1969 жылы Фрунзеде СССРдин ички иштер министрлигинин атайын орто мектеби ачылган. Анда 2 жылдык окуу программасы менен офицерлерди даярдап чыгара баштаган. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары 1991 жылы 14 декабрда Жалал Абад Ош облусунан бөлүнүп, кайра өз алдынча облус болгон. Анын негизинде ошол эле жылдын 29 декабрында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы негизделген. Жалал Абад облусунун административдик демографиялык аймактарына 12 шаар район карап, ал жердеги жергиликтүү милициянын бөлүмдөрү Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын карамагына өткөн.
Алгач Ош облустук милициядан Жалал Абад облустук милициясына нөөмөт бөлүмү кылмыш иликтөө, тергөө, коомдук коопсуздукту камсыздоо, майы, ОБХСС, темир жол сыяктуу бөлүмдөрү бөлүнүп чыгып, өз алдынча ишмердүүлүгүн башташкан. Андан соң калган бөлүмдөрдө акырындык менен түзүлүп, штаттык бирдиктер көбөйгөн, материалдык техникалык база чыңдалган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы 1991 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын негизинде элдин коопсуздугун сактоодо, кылмыштуулуктун алдын алууда алдыга коюлган талаптарды, буйрук тапшырмаларды так аткарып келет. Анын натыйжасында Кыргыз милициясы жылдар аралыгында элдин ишеничин актады. Буга 30 жыл аралыгында өлкө аймагында болуп өткөн ар кандай кооптуу кырдаалдар өзү далил. Чаткал районунун коңшу Өзбекстан менен чектеш аймагында эл аралык террорчулардын кирип келиши жергиликтүү элдин эле эмес, жалпы кыргызстандыктардын тынч жашоосуна бүлүк салгандай эле болгон. Мына ушундай курч кырдаал жаралган учурда өз мекенин коргоо үчүн биринчилерден болуп, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жерине барып, сырттан келген душман менен бетме-бет чыккан. Натыйжада террорчулар толугу менен атып жок кылынган. Аксы окуясы эл менен бийлик ортосундагы кагылышуу учурунда абалдын дагы да курчуп кетпеши үчүн тараптар ортосунда ар дайымкыдай эле милиция кызматкерлери турду. 2010 жыл Кыргызстан үчүн эң оор мезгил болгонун тарыхтанбайт. Улуттук касташууну козуткандардын айынан эки эл ортосунда кандуу кагылышуу жүз берди. Бейгүнүү адамдардын каны төгүлдү. Кырдаал мындан да курчуп, дагы да көп жоготуулар болушу мүмкүн эле, эгер милиция кызматкерлеринин ыкчам аракети болбогондо. Коомдук тартипти сактоодо абалдын турукташтыруу үчүн дал ушул күч органдарынын жасаган кызматы эбегейсиз экендиги талашсыз. Мындан сырткары Жалал Абад облустунда өзүңүздөргө маалым болгондой, жылдар аралыгында ген иштетүүчү ишканалар менен жергиликтүү элдин ортосунда ар дайым пикир келишпестиктер жүз берип келген. Мындай учурларда да эки тараптын ортосундагы жаңжалдарды алдын алуу максатында ар дайым милиция кызматы тикесинен тик туруп келди. Өлкөдө ушул эле жылы жүз берген кыргыз-тажик чегарасындагы окуя элдин милицияга болгон ишеничин дагы да арттырды. Коңшу Тажикстан тараптан тынч жашап жаткан Баткен элине кол салуусуна Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын күч түзүмдөрү четте карап турган жок. Алар түн ичинде чегарага жакын жайгашкан аймакка жетип барып, коомдун коопсуздугун камсыздоого ыкчам аракеттерди көрүштү. Эң башкысы, мамлекетте кандай кырдаал, кайсы жерде жаралбасын, андагы абалды жөнгө салууда, элдин коопсуздугун камсыздоодо, анан да элдин бейпил жашоосу үчүн чегарага чеп болгон бул кыргыз милициясы. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын эгемендүүлүк тарыхында 2019 жылга чейин өздүк курам арасында кызмат өтөп жатып жана өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жатып жалпы 25 кызматкер каза болгон. Алардын ичинен 4 кызматкердин ысмы Сузак, Базаркоргон жана Нокен райондорундагы көчөлөрдүн бирине, орто мектепке жана милициянын аймактык бөлүмчөсүнө берилген. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгын жетектеген башчылары төмөндөгүлөр: милициянын полковниги Конкошев, милициянын полковниги Табалдиев, милициянын полковниги Төлөнов, милициянын генерал-майору Дубанаев, милициянын полковниги Токубаев, милициянын генерал-майору Алымбеков, милициянын генерал-майору Тагаев, милициянын полковниги Егембердиев, милициянын полковниги Тимирбаев, милициянын генерал-майору Киязов, милициянын полковниги Дигимбаев, милициянын полковниги Бакиров, милициянын полковниги Нурдинов, милициянын полковниги Джуробеков, милициянын полковниги Мамасиитов, милициянын полковниги Жолдошев. Ал эми бүгүнкү күндө болсо Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгын бир катар аймактарда ушул тармакта жетекчилик кызматтарды аркалап келген өз ишинин мыктысы милициянын полковниги Ашым Тагаев жетектеп келет. Милиция кызматы мыйзамдуулук үчүн күрөшөт. Мына ошондуктан да күжүрмөн даярдык, жаңы кабыл алынган мыйзамдарды өздөштүрүү боюнча кызматкерлер үчүн атайын окууларды уюштуруу жагы бул жылы өзгөчө колго алынган. Ошондой эле кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо, физикалык жактан даярдыгын жогорулатуу максатында дене тарбия сабактары аптасына 2 ирет өткөрүлүп турат. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында учурда кесипкөй, мекенди сүйгөн жана элибиз үчүн ак тилден кызмат өтөп, сервистик тейлөө көрсөтүүгө аракеттенген кадрлар иштеп келет.
кызматкерлерден талап кылуудан мурда ага шарт жаратуу керек деген принцип менен иш алып барган Ашим Тагаев бүгүнкү күндө башкармалыктагы милиция кызматкерлери үчүн ар тараптуу шарттарды түзүүнүн аракетин көрүп келет. Атап айтсак, темирчүлөрдүн жардамы менен облустук ички иштер башкармалыгынын имаратынын сыртын жана текшерип өткөрүү жайын оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө электр скутерлер алынды. Бул да болсо күч органдарынын заманбап ыкмаларды колдонуу менен иштөө процессин жеңилдетүүгө болгон аракеттер. Мындан сырткары Нуукенде сакалды аймактык милиция бөлүмчөсү ачылды. Буга катарлаш чек арага жакын жана эли көп аймактарга милиция бөлүмдөрүнүн ачуу иштери жүрүп жатат. Алдыда дагы өздүк курамга шарт түзүү багытында алгылыктуу жумуштар колго алынууда. Мамлекеттин тынчтыгы, милициянын күчтүүлүгүнөн көз каранды. Кылым карыткан кыргыз милициясынын ак кызматы ар дайым мекен үчүн. Урматтуу кесиптештер, 1 ноябрь кыргыз милициясынын күнү жана Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, иштериңиздерге ийгилик жана үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ар дайым элибизде тынчтык, мыйзамдуулук, стабилдүүлүк болуп, өлкөбүз өсүп өнүгө берсин. Сиздерди терең урматтоо менен, Тагаев Ашим Гапарович.